Жарандарыбызды Кыргызстанга кайтаруу аракеттери учурундагы айрым коррупциялык жаат көрүнүштөр тууралуу Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигинин пресс-релизи. Жарандардын кайрылууларында жана социалдык түйүндөрүндө жарандарды мекенибизге жөнөтүү үчүн тизмесине киргизүү маселеси боюнча коррупциялык схемалар жөнүндө маалымат таркагандыгына байланыштуу элчиликтин алдында ушундай кайрылууларды карап чыгуу максатында атайын комиссия түзүлгөн. Комиссияны Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы Ички иштер министрлигинин өкүлү, милициянын полковниги Нурлан Жанбаев жетектейт. Анын курамына элчиликтин коопсуздук маселелери боюнча иш алып барган кызматкерлери, Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы Ички иштер министрлигинин жана мамлекеттик миграция кызматынын өкүлдөрү кирет. Элчиликке келип түшкөн кайрылуулардын жана даттануулардын негизинде ар бир факты боюнча кылдат иликтөө жүргүзүлүүдө. Коррупцияга каршы күрөшүүнүн алкагында элчиликтин ар бир кызматтык кеңсесинде жана аймагынын периметри боюнча күнү-түнү үн жаздыруу функциясы бар жаңы видео камералар орнотулуп иштеп жатат. Бүгүнкү күндө системалык негизде алдамчылык фактылар ачыкка чыгып жатат. Алардын катарында мекендештерибиздин элчиликке тууганы, жакыны, иштейт деп ишеничине кирип, алардын мекенине кайтып кетчү жарандардын тизмесин кошом деп убада берген белгисиз жаран. Бул мыйзамдуулукка каршы келген иш аракеттердин натыйжасында 3 Кыргыз Республикасынын жаранына 54 000 рубль өлчөмүндөгү материалдык зыян келтирилген. Бул факт боюнча Москва шаары боюнча Россия Федерациясынын Ички иштер министрлигинин башкы башкармалыгы Петровка 38 тарабынан катталып, Россия Федерациясынын мыйзамдарына ылайык күнөөлүү жаранды жазык жоопкерчилигине тартуу боюнча тийиштүү ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле элчиликтин дарегине биздин мекендештерибиздин айрым кыргызстандык жамааттык уюмдарына карата даттануулары, арыздары түшүп жатат. Тактап айтканда, айрым активисттер жарандарыбызды мекенибизге жөнөтүү үчүн диаспорага бөлүнгөн квоталарды колдонуп, ортомчулук кызмат жасагандыгы үчүн акча каражат алып жаткандыгы тууралуу арыздар элчиликке түшүп жатат. Бул дооматтар кылдат иликтенип жатат. Мекенибизге жиберүү максатында тизмеге киргизүү үчүн акча талап кылуу боюнча кылмыштуу коррупциялык аракеттерге кескин бөгөт коюлат. Күнөөлөр Кыргыз Республикасынын жана Россия Федерациясынын мыйзамдарына, анын ичинде кылмыш жаза мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке тартылышат. Элчиликтин астында түзүлгөн коронавирустук инфекциянын жайылышына каршы күрөшүү боюнча штабынын жыйынынын алкагында элчи Аликбек Жекшенкулов төмөндөгүнү баса белгиледи. Мекендештерибиздин оор турмуштук жагдайы, жеке кызыкчылыгына колдонуу ыплас жана адамгерчиликсиз. Ар бир арыз жана даттануу кылдат кароодон өтөт. Кылмыш аракеттеринин фактылары тастыкталган учурларда Кыргыз Республикасынын жана Россия Федерациясынын мыйзамдарына ылайык эң катуу чаралар көрүлөт. Тактап айтканда, кыргызстандыктарды алдап жаткан Россия Федерациясындагы жарандарына карата Россия Федерациясынын мыйзамдарына ылайык кылмыш жазык жоопкерчилигине тартуу жана жарандыктан ажыратуу мүмкүнчүлүгү. Ал эми Кыргыз Республикасынын жарандарына карата Россиянын аймагына кирүүсүнө тыюу салуу, депортация жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жазык жоопкерчилигине тартуу. Ушуга байланыштуу элчилик бардык мекендештерибизди жарандык жоопкерчиликти көрсөтүп, кылмыш иш аракеттерге бөгөт коюу жана күнөөлөрдү мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартуу максатында элчилик көмөк көрсөтүп, бардык мүмкүн болгон фактылар жөнүндө маалымат берүүгө чакырат. Ар бир жарандын коррупция жана алдамчылык фактылары боюнча маалыматты элчиликке, ошондой эле социалдык тармактар аркылуу жеке элчинин блогунун 3W-elchi-check-it.ru жеке билдирүүлөр бөлүмүнө жиберүү мүмкүнчүлүгү бар. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы Ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгүнүн электрондук почтасына жана 7-977 928 97 20 номер аркылуу телефон чалып билдирсе болот. Элчилик жашырундукту жана коопсуздукту камсыз кылууну кепилдик кылат. Жарандарыбызды мекенибизге кайтаруу үчүн тизмеге киргизүү процедурасы толугу менен бекер жүргүзүлөөрүн баса белгилейбиз. Сиздер менен жаңылыктарды бөлүшкөн Дамир Апса. Максым медиа каналы. Маанилүү маалыматтар биздин каналда. Каналга катталып, коңгуроочону басып ар бир чыгарылган материалды көрүп туруңуз жана маалыматты бөлүшкөндү унутпаңыз.